Assalamu alaikum, урматтуу энелер, урматтуу эжелер, урматтуу эже карындаштар. Аллах Таала бардыгыңыздардын кылып аткан амалдарыңыздарды кабыл кылсын. Мына бүгүн Амин. Аллах разы болсун. Кээ бир эжекелердин себеби менен мына бүгүн ушул жерде сиздерге бир талим, кандайдыр бир дин жактан, бир шарият тараптан бир маселе айтып берүү үчүн белгилүү устазыбыз Бишкек шаарынан келип отурат. Устазыбызды жакшы билесиздер. Сайдыбек Асдолов устазыбыз Ислам Нуру Ислам университетинин ректору болуп иштеп турган. Бир убактарда Ислам университетинин проректору болгон. Азыркы учурда кыргызча Куран которулган билесиздер. Ошо Курандын кыргызча маанисин биринчи жолу араб тилине кыргызча которгон ошо Сайдыбек Асдолов устаздарыбыз болушат. Мына ошо азыр сиздер менен жолугушуп отурабыз. Биздин районго урматтуу устаз кош келипсиз. Аллах разы болсун. Анда эмес азыркы сөздү ошо сизге берсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa was-salatu was-salamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı apalar, ejeler, karındaşlar, bardığınızlardan Allah Teala razı olsun. Ayallar jıynalat, apalar, ejeler jıynalat, oşolarga söz süйлөш керек дегенде мен эмне жөнүндө сүйлөсөм экен деп ойлондум. Кайсы темада сүйлөсөм, эмне темага муктаж, алардын муктаждыгын жөнүндө сүйлөй албай калсам эмне болот деп ойлондум. Анан өзүмчө ойлонуп, апалардын ыйыктыгы, эненин ыйыктыгы жөнүндө сүйлөсөмбү деп ойлондум өзүмчө. Ошол жөнүндө сүйлөшөйлүбү? Же башка нерсеби? Мен ыйман фондунда иштейм да. Ыйман фондунда Кыргызстан боюнча 2700 имамга сабак берем. 2700. Анан 2700 имамга аялдардын укугу деген сабак өтөм. Бул имамдарга. Анан көпчүлүгү таң калышат. Субханаллах, аялдардын укугу ушунчалык жогорубу? Машалла, кантип биз ушуну билбей калдык. Чын эле ушундайбы десе, тамашалашып кээ бирки дамлалар устаз ушу жазып аткан тетрадты ушул жака калтырып кетели. Апарсак аялыбыз окуп алып да кыйнап жүрбөсүн деп. Силердин укуңар аябай жогору да. Аябай жогору. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ene jönündө сүйлөй турган болсо, эки чекесине бышып турган анарды сыгып, суусун тамчылатып койгондой кыпкызыл болуп кетет эле. Анткени Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям энеден эрте жетим калган. 6 жашка чыкканда энеси өтүп кеткен, апасы өтүп кеткен. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Бейиш энелердин таман астында деп айтабыз. Бейиш энелердин таман астында, сиздердин таманыңыздардын астында бейиш бар. Эми суроо. Намаз окуган аялдын таман астында, узун кийинген аялдын таман астында деп бөлгөн эмес. Жарым жалаңаш жүргөн кыздын таман астында дагы жаннат бар өзүнүн баласы үчүн. Таманынын астындагы бейишке татыктуу болбойбу эми ушул аял зат? Кайсыларына жарым жалаңаштанат? Ал сиздин жынсыңыз да, сиздин кызыңыз, сиздин сиңдиңиз. Мен дагы бир сөз айтам. Ал сөздү улек болсоңуз керексиз. Al-um هي الجنة الماشية في الطريق أو في الشريعة.
эне деген бул жолдо бара жаткан бейиш бул. Эне деген жолдо басып бара жаткан жанна. Субханалла. Сиз азыр ушул жерде канча аял отурса, ошончо жанна, иншалла. Жолда канча аял басып бара жатса, ошончо жанна. Сиз ошондой аялсыз. Ошон үчүн табииндердин аялдары коркот эле. Күйөөсү тамак издегени чыгып кетип баратса, биздин курсагыбызды тойгозом деп намыс үчүн харамды кошуп алып келип бизди тойгозуп албаң. Ачкачылыкка чыдайбыз, бирок кыяматтагы тозоктун азабына чыдабайбыз. Бизди адал менен гана багың деп турушат аялдар эскертип. Караң, аялдардын эскерткенин караң. Аллаху акбар. Аялдардын 20 укугу деген сабак бар. 20 укук бар да, сиздердин 20 укугуңуздар биздин мойнубузга жүктөлгөн. Аны аткаруу бизге милдет. Эгер ошону аткарсак, аялдардын укугу сакталат. Эми биздин эркектердин да укугу бар. Ал укукту аткаруу сиздерге милдет. Эгер аны аткарсаңыздар, анда биздин укук сакталат. Пайгамбарыбыз أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت ربها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها تدخل الجنة من أي أبواب شاءت. صدق رسول الله. Сиздердин жанатка киришиңиздерди аябай жеңил кылып койгон. Кайсы бир аял 5 убакыт намазын окуса, Раббисине моюн сунса, күйөөсүнө баш ийсе, орозосун тутса, намысын арам кылбай сактаса, жаннаттын 8 эшигинин каалаганынан тандап кирсин деди. Мунунусунан кирсин деген эмес, каалаганынан тандап кирсин деген. Аллаху акбар. Кара. Сизди кантип сыйлап урматтады. Абдуллах ибн Мас'уд риваят кылып атат. سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله Аллах Таалага мен жасаган иштердин ичинен эң сүйүктүүсү, эң жакшысы кайсыл десем, ас-салат ли вактиха, 5 убакыт намазды өз учурунда окуш керек. 5 убакыт намазды өз учурунда окуш керек. Сериалга берилип кетип, ушакка аябай чумугуп кетип, кечиктирип коюу эмес. Өз учурунда окуш керек. Сумма айю, кийин кайсысы десем, пайгамбар биррул валидайни, ата-энеге кызмат кылуу деди. Сизге кызмат кылууну Аллах Таала бизге фарз кылды. Мына жерде турган апаларды бир учурда апасы төрөгөн да ушул. Ыңалап наристе болгон, азыр 70-80-дин төсүндө турат. Ушул апалар да 70 жыл мурда наристе болгон. Алардын апасы да наристе болгон. Алардын апасы мына бул хадис менен жашашкан. Карагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү сахабаларына иякум ва хадрa'ad-дамин, көңчү коңуздардан абайлагыла деди. Көңчү коңуздардан этият болгула деди. Көңчү коңуз дегенди мен шаарда, Бишкекте, жогорку вуз университеттерде айтсам, шаарда төрөлүп чоңоюп калгандар таңыркап карашат. Түшүндүңөрбү десем, жок дейт, баш ийишет. Эми сиздерге суроо. Көңчү коңуз жөнүндө түшүндүңүздөрбү? Түшүнбөдүңүздөрбү? Аллаху акбар. Түшүндүңүздөрбү?
Alhamdulillah. Kim düşündü? Aytın. Oturup el aytın uşak. Göң çuğuңuz ne al? Düşün elekti. Allahu akbar. Men özü eletten bolam, ayılda. Men özüm okattan bolam. Topuraka bulanım çoğoyğamon, koy kaytarıp, uy kaytarıp gezüydü. Jayıtqa uy kaytarıp çıkkanda, uydun kığın ememdeniz kantına okşatıp, toğulaqtap alıp, bir qoңuz arkança qumulatıp, iyinin tappay uvara. İyinin taap alsa, çoğuraq toğulaqtap alğanın batkır alabay uvara da. Seke mintip tiyip koysan, özün saqtaş üçün, bayaq, oşonçadan beri qumulatıp kelgen, borgolun taştap koyup kaçıp ketip kaladı. Şimdi göң çuğuңuz dep koyat, bunu göң deyip, bunun tamağı özü göң. Же болбосо малкананын аркасына үйүлгөн göңдү одарганда аябай сулуу катуу сыйда коңуздар чыгат. Аны göң чугуңуз дейт. Аны Кытай эле жебесе бир мусулман жебейт аны. Желкени ыргытасың. Мына сасык коңуз деп. Пайгамбар иякум ва хадра ад-дам. Göңчү сасык коңуздардан абайлагыла деди. Пайгамбар ушундай сүйлөйт эле. Arap tilindeki en adabi tildir menen söylөгөндө sahabalar da taң калат. Ya Rasulullah. Wa ma khadra ad-damin. Ya Rasulullah. Bu khadra ad-damin degen emne bu? Bu göңчү коңуз деген не bu? Ya түшүнбөй атабыз dedi. Sahabalar da түшүнбөй калган göңчү коңузга бизге окшоп. Пайгамбар айтты. Al-mar'atul hasna fil menbeti su. Göңдүн üstüne ösüp kalgan jıtı jok kızıl gülden abaylagıla dedi. Ya Rasulullah düşünmey atabız. Namaz okulbagan, İslami tarbiya berilbegen, adab ahlak jok uyde tarbiya alıp boyga jetip kalgan kelbeti gelişken sulu kızlardığa үйlenbögüle dedi Peygamber. Göңчү коңуз ким экен? Göңчү коңуз тарбиясы тайкы, намазы жок, Кур'аны жок, үйдө тарбияланып, бойго жетип, турмушка даяр болуп турган кызды айтып атат. Ошону тарбиялоочу ким? Ошону тарбиялоочу эне да. Кыз менен эң көп сырдаш болгон эне болот. Ошондой Мына жерде отургандардын бардыгын ошол göңчү коңуз болуп калбасын деп апаларыбыз канча эмгек кылды эле. Эми сиздер да эмгек кылыңыздар эми ошондой. Göңчү коңуздар чыкпасын. Турмушка чыккандан кийин жаңы эле азыр ушундай болуп калды, жеңил болуп калды. Бир ай же 2 ай жашагандан кийин эле мына мындай экен, фалан мындай экен, пустанчы мындай экен деп экөөнүн ортосунда чыр-чатак чыгып ажырашуу пайда болуп калды. Үйлөнгөндөн ажырашуу тезирээк болуп атат да. Мен айтам. Кайсы бир жигиттин өз жубайына жасаган мыкты мамилеси ал жигиттин атасынын апасына кылган мыкты мамилесинен калган эле мурас белек. Атадан көргөнүн перизент жасап атат. Кайсы бир кыз келин күйөөсүнө тилин бир карыш кылып каяш айта турган болсо, демек ал өзүнүн апасынын атасына кылган мамилесин кайталап атат. Ошол себептен табиан аялдар, бунти, кызым, турмушка берип аткан кызым, кызым, күйөөңдүн мурдунан, көзүнөн, кулагынан эле этият болсоң, сен анын тилинен сак каласың деген. Бул дегени сенин денеңден күйөөңө жагымсыз жыт барбасын. Сен күйөөңө жүдөгөн аял болуп көрүнбө. Сен күйөөңө бүрөлөр аркылуу ушак болуп жетпе. Ошондо сен күйөөңдүн тилинен талак деген сөздү укпай жашайсың деген. Биз ошондой кыздарды тарбиялашыбыз керек болуп атат азыр. Анткени сиздер мыкты тарбия алып келдиңиздер эле. Эми мындан кийинки тарбия кандай болуш керек? Сөз ошондой болуп атат. Al-Janna
tahta qadam al-ummahat. Бейіш енелердің таман астынан табылады. Аллаху акбар. Бейіш енелердің, сіздердің таманыңыздардың астына бейіш қойып қойды. Табиин. Ушундай чоң мечитте куфтандан кейін сабағын беріп, шагирттері менен коштошуп, ертеңгі сабаққа чейин деді. Ертеңгі сабағы Бағымдаттан кейін эле. Бағымдатқа келсе, bir шакирти келіп, ұстазын жанына келіп, құлағына шурап, bir несені көпке айтты. Ұстаздың көзінен жаш ағып отырып қалды. Birazdan кейін дағы bir шакирт келіп, бұл құлағына шурады. Дағы илады. Birazdan кейін дағы бiri келіп шурады. Аллаху акбар. Bir günde, bir tünün içinde tanıtacakta Allah Teala ошол ұстаздың шакирттеринин 10 doyuna bir ele түштү көрсөткөн бардыгы бирдей окшош. Түштер эмне? Устаз, түнү түш көрдүм сизди. Пешенеңизден, беттериңизден, сакалыңыздан ылдый bir мет маржан кадимкиде тамчылап атыптыр. Устаз бул эмне деді. Бардыгы бирдей түш көргөн, бирдей айтты ушуну. Устаз ушунун сыры эмне де? Бул илимдин нуру деді. Илимдин нуру бола турган болсо, сизден да илимдүү анча-мынча адамдар бар да. Эмнеге сиздин пешенеңизден көп сажда кылгандыгыңызбы? А сакалыңыздан эмнеге мынтип тамчылайт? А жүзүңүздөн эмнеге тамчылайт? Устазы көпкө башын мыжыгып алып, ыйлады дагы. Туура түш көргөнсүңөр. Кече сабактан кийин үйгө барып, апам менен отуруп, көпкө сүйлөшүп отуруп, апа, уруксат бересизби, мен бир иш жасайын? Жаса балам, жаса. Жакшы иш болсо жаса деди. Апа, бул мен үчүн жакшы. Сиз үчүн билбейм, бирок мен үчүн жакшы десем, өзүң үчүн болсо жаса балам деди эле. Апамдын эки таманын өп, пешенеме, бетиме, сакалыма, денелериме сүйкөдүм эле. Аллах Таала силердин көзүңөргө апамдын таманы тийген жеримден берметтен тамчылаткан ошол чындык түш деп атат. Кандай сонун инсансыздар. Силердин таманыңардын астында перзентиңиздин жаннатка киришин шарт кылып койгон. Эмне деп? Аллах өз айтынан сонду. Анишкурли ва ливалидейк. Эй бендем, мага ибадат кыл. Мени разы кыл. Андан кийин эле атаң менен апаңды разы кыл. Субханалла. Атаң менен апаңды разы кыл. Астагфирулла. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Rabbin ата энеңе кызмат кылардан мурда Раббиңе ширк кылбай ибадат кылып, анан атаң менен апаңа мыкты кызмат кыл. Эгерде экөөнүн бири же экөө сиздин колуңузга мусафир болуп түшүп калса, экөө деген экөө, бирөө дегени бирөө вафат этип кайтыш болуп кеткенден кийин. Фала тaqul lahuma uff. Уф деп алаканың менен мурдун жаппа, эгерде ордунда муктаждыгын бүтүрүп алса. Анткени келмей кезек деген ушул. Сенин наристе мезгилиңде булганып алсаң, атаң менен апаң сүйүнүп жүрүп алмак салмак алмаштырчу. ولا تنهرهما شغن سندربا وقل لهما قولا كريما. Тескерисинче алардын көңүлүн көтөрүп, жүрөгүн жумшартып, уурутуна жылмайы чакыра турган жылуу жумшак назик сөз айт деп бизге буйруду. Биз сиздерге карызбыз ушундай сөз. Субханалла. Сиздердин бир эле сөзүңүздөр перзентти же оңдойт, же бузат. Бир бай, бир дагы перзенти жок эле. Колунда көп кызматкерлер бар эле. Багын караган, үйүн караган, тамагын бышырган, бөлмөсүн тазалаган, төшөгүн салган көп
кызматкерлер бар эле. Бир күн бардык кызматкерлерин эрте мененки чайга чакырып туруп, мени менен бирге чай ичесиңер, тамактанасыңар деди. Өмүрүндө бул падыша, бул бай жан жөкөлөр менен чай ичип көргөн эмес. Баарынын алдында табагы, кашыгы, бирок жанында Кур'ан менен кичинекей жарка кагаздын конверттин ичинде акча бар эле. Акча деп жазылуу. Биринчи эле сакчысынан сурады. Үйүн караган сакчысынан. Чай ичерде мурда сүйлөшүп алалы. Ушунча жыл иштештик. Иштеп атасың, айлык маяныңды берип атам, бирок мен бүгүн ушундай бир сунуш киргизип атам. Кур'ан аласыңбы, акча аласыңбы дедиле. Эми мен бир карабол болсом, күн түндебей сиздин үйүңүздү кайтарып жүрсөм, каякта Кур'ан окуйт элем. Андан көрө ошо акчаны ала берейин деди. Макул ал. Аш почтусун айтты. Кайсынысын аласың дедиле. Сиздин тамагыңызды пиширем. Эрте, түштө, кеч, түн жарымда сизге тамак даяр болуш керек. Мен каяктан Кур'ан окуйм мен? Жа мен акчаны ала берейин, ошо муктаждыгым ушул. Ушун деп жүрбөйм өзү деди. Бардык ошентти. Эң аягында кошунанын жетим баласы бар эле. 12 жашар. Жесир апасы бар эле. Баланын кылган эле иши капаска чымчык багат эле. Жем суу берип, хоббиси ушул эле. Бала, мунулар алды. Сен чында эле акчага муктажсың. Атаң да жок, жетим, апаң жесир. Буга чымчыктарыңа дагы жемпем аласың. Акчаны ала бер балам дедиле. Ордунан туруп, апам күнүгө эрте менен, түштө, кечинде, балам, Аллахтын китеби турганда дүнүйө экинчи орунда болсун. Аллахтын сөзү турганда бенденин сөзү экинчи орунда турсун дейт эле. Аллахтын сөзүн алган, сөзүн жаттаган инсан эки дүйнөдө бактылуу болот дейт эле. Мен апамдын сөзүн жерге таштабайм, ошо Куранды алып кетем деп көтөрүп чыгып кеткен. Ошондо бай айтып атат, токтоп тур. Эми китепти ачып кой ичин десе, китептин ичинде дагы бир конверт туруптур. Ичин ачса, ким Куранды ала турган болсо, анда ага менин байлыгым менен бийлигим бүтүндөй өтсүн деген мурас кагазы бар экен. Китептин ичине салып коюптур. Энесинин айткан сөзү перзентти эң чоң байлыкка жеткирип отурат. Субханалла, сиздердин айткан сөзүңүздөр эң чоң байлыкка жеткирет. Караңчы, эмне деген сөз. Ошон үчүн ислам алымдар айтат. Азыркы заманда аялдар алтынын, күмүшүн, шакектерин, акчаларын шкатулкага салып убара болот да. Сейфке салып, покчосунун түбүнө катып алып деле кыжалат болуп берет. Түн бир жорокундай бир чочу койгонуп, эмне болду экен ошол эле. Ислам алымдар айтат. Айнанайындар, алтыныңарды, акчаңарды андай жерге катпагыла. Жөн эле Курандын ичине салып коюп койгула, эч ким албайт, анткени заман аяктаганда Куранды эч ким окубай коет деген. Эч ким урдубайт. Эч ким урдубайт Куранды. Коюп койгула мына текчеге Куранды. Бул бетине койгула, бул бетине телефонуңарды коюп койгула. 1 сааттан келгиле, кимиси турат ошол жерде? Куран турат. Телефонуңар жок. Куранды эч ким албайт. Куранды аны кадырына жеткен адам, аны менен жашайм деген инсан алат. Куранды мына сиздер окуйсуздар. Мектепте бир эжеке 4-класстын кыздарын бардыгын ордунан тургузуп, мага жаз жөнүндө сүрөт тарт доскага деди. Бахар жөнүндө, жаз жөнүндө сүрөт тарт десе, бирөө чыгып туруп дарактын сүрөтүн тартты, бирөө чыгып туруп кардын эрип атканын, бирөө чыгып туруп
Gülдөрдүн бирөө чыгып суулардын шаркырап агып атканын тартты. Сенче деди эң акыркы бирөөсүн чыгып туруп, баарын өчүрүп туруп, Кур'андын сүрөтүн тартып, чоң кылып гүлдөп отуруп алды эле. Эжекеси айтты. Муну тарта турган учур башка учур болсо керек эле. Мен сенден Кур'ан тарт деген жерим жок. Мен сенден жазды элестетип, бахарды элестетип бир сүрөт тартып бер дедим десе, жо мен ошону тарттым деди. Мен жазды тарттым. Мен жаз мезгилин тарттым деди эле. Кантип деди эле? Апам мага пайгамбар үйрөткөн дуаны үйрөткөн. Я Раб. Я Раб. Ас'ал. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. Ya Rab, özüңдөн сурайбыз. Сен бизге Кур'анды жүрөгүбүздүн жазы кыласың, жаздагы ырахат кыласың деди. Мен апамдын ушул кылган дуасын жаттап жүрө берип, жаз деген демек бул бахар деген бул Кур'ан экен деп түшүндүм деп жооп берген карагыла. Жүрөктүн ырахаты, бахар, көктөм, гүлдөгөн нерсе, эң мыкты, жашыл көктөм ал ырахат бере турган Кур'ан. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы бир перзенттин, кайсы бир ата эненин перзенти Кур'ан жаттаса, Кур'ан жаттаган перзенттин атасы менен апасы кандай амалда болсо деле, перзенти Кур'ан жаттагандыгы үчүн мен анын ата энесине башына өзүм даярдаган тажыны кийгизип туруп, андан жаннатка киргизем деген. Перзентиңиздерди Кур'ан жаттатыңыздар. Мен кайсы бир жылы умрага барып калсам, бир аз кечигип калдым, бирок ошол имам мени чакырып айтып атат, умрада жүрсөм. Жума намаз. Бир күн муаззин кирди, азанчы кирип, эшикте сизди бир кичинекей кыз күтүп атат, суроосу бар экен. Субханаллах, кандай суроосу бар экен? Бардык жамаат чыгып бүткөндөн кийин эшикке чыксам дейт, бир 12-13 жашар кыз туруптур дейт. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Эндүсү менде бир сизге суроом бар эле. Ялла, кана берчи сурооңду. Мен ата энеме айтпай туруп Куранды баштан аяк жаттап алсам уруксатпы? Уруксат. Күнөө жокпу мында? Жок, күнөө жок. Ата энем менин Куран жаттаганымды билбей койсо боло береби? Боло берет. Билиши шарт эмеспи? Жок, шарт эмес. Шарт бурулуп жөнө берди дейт. Бир аз алыстаганда, кызым токто, бери бас. Келгенден кийин сенин Куран жатташыңа ата энем каршы чыгып атабы десем, жок, каршы чыкпайт, эмне каршы чыксын? Макул. Бирок мен ошо ата энем билбей калсын деп атпаймынбы? Анткени хадисте окудум, кайсы бир перзент Куран жаттаса, Аллах Таала анын ата энесине тажы кийгизет деп атпайбы кыяматта? Менин Куран жаттагандыгым себептүү кыяматта ата энеме кийгизиле турган, Аллах кийгизе турган тажы ата энеме сюрприз болсун деп атпайбы, айтпай деп атат. Карагыла. Канчалык аракет кылып Куран жаттасак, ата энебизди ошончолук кадырлап барктаган болобуз. Иншаллах. Сиздердин бир эле сөзүңүздөр перзенти же жаннати бейиштик кылат, же тозокулук кылат. Кантип? Кээ бир келиндер бар. Перзентин урушканда ар кандай жаман сөздөр менен урушат. Ар кандай оозгалык жаман сөздөр урушат. Жашабай калгыр дейт. Өлүп калгыр дейт. Ошол бала апасына мурда өлөт. Mahir el-Muayqilini bilesizmi? Mahir Muayqilini. Ka'banın bir imamı. Ka'bada 7 imam bolsa, Ka'banın bir imamı var. Mahir Muayqili. Okmuş sonun ünü var. Apası
апасының урушкан сөзүн угуп коюн. Апасының эң жаман каргыштап урушканы Кур'ан жаттап Каабага имам болуп калгыр дейт экен эле. Аллаху акбар. Эй махир, тополон кылса, шоктук кылса, Кур'ан жаттап Каабага имам болуп калгыр деп урушат экен эле. Апасын ушул урушканы махирди Каабага имам кылып тынды. Dünya жүзүндөгү миллиондогон адамдар хажга барганыбызда махирдин аркасынан ыктагыл намаз окуп келебиз. Махирди бул деңгээлге ким жеткирди? Апасынын сөзү жеткирип атат. Субханаллах. Сахабалар, табииндер кош бойлуу болгондо көбүрөөк Кур'ан окуп калчу элек дейт аялдары. Эгерде Кур'ан окуй албай турган деңгээлде болуп кала турган болсо, күйөөсү айтып атат. Мен бир аялды ижарага алып, күндүзү кечке чейин менин жубайымдын жанында Кур'ан окуп бер деп акысын төлөйт элем, сааты менен келип Кур'ан окуп берип кетип турчу эле деп. Төрөгөнгө чейин. Андан эмне пайда болду десе, ошондой кылгандагы доордогу төрөлгөн балдардын бүт бардыгы, перзент уул кыздардын бүт бардыгы хафиза болушту деген. Азыр телефон колдо, качан кухняда болобу, залда болобу, эми адам окуса эси чыгып кетип турган музыкаларды угуп отурат. Субханаллах. Сахабалар, табииндер баласын эмизгенде алым болсун, илимдүү болсун, оор басырыктуу болсун деп эмизет экен эле. Төрөлгөндө алим, хафиз, оор басырыктуу, сабырдуу болот экен. Ниетине жараша. Азыркы келиндер эмизгенде уктап калсын деп эмизет экен. Бир эле ушул экен. Уктатып койчу эмизип дейт экен, барып уктатып коет экен эмизип. Болду бүттү. Ал чоң койгондо өмүр бою намаздан дагы, ибадаттан дагы уктап өтөт. Эмизип атканда эне менин сүтүм аркылуу ушул бала бир алым болсо экен, бир хафиза болсо экен деп ниет кылып эмизсеңиздер, анда ошондой болот иншалла. Сиздердей аялга кызмат кылган бир табиин жөнүндө пайгамбар аны көрбөй туруп айткан жери бар. Пайгамбар тирүү. Бир күн Абу Бакыр менен Умарды чакырып келди. Экөөнү алдына алып келди дагы. Экөөңө аманат. Мен жокто дегени мен вафат эткенден кийин Кокустан, Йеменден Уайс әл-Қарани деген табиин келип калса, сода менен же жолугуп калсаңар, бириң оңунан кармап, экинчиң солунан кармап, жалдырап болса дагы батасын алып калгыла деди. Абу Бакыр ким ал? Абу Бакыр пайгамбардын маңдайына туруп, Абу Бакыр, сен жаннатка киресиң деп айткан. Умар, сен жаннатка киресиң деп айткан. Жаннат менен тирүү мезгилинде сүйүнчүнөгөн инсандарды пайгамбар каяктагы Йемендик бир жигиттин батасын алып алгыла. Албай калсаңар өкүнүп каласыңар. Алганда дагы бир эле нерсени сурагыла. Аллахтан жасаган күнөөлөрүбүзгө истигфар сурап бер, кечирим сурап бер деп ыйлагыла деген. Я Расулаллах, ман хуа? Ал ким? Hazreti Umar sordu. Ya Resulallah, al kim dedi. Peygamber gözüne yaş alıp durup, huwa barram bi validey. Men aytып atkan jigit al, apasına kızmat kılgan jigit dedi. Kara, Peygamber kayakta yaşap atat, Uvays al kayakta yaşap atat, Yemen'de yaşap atat. Peygamber Madina'da. Aralığı kançalık alız. Boldu. Peygamber vefat etti. Hazret Abu Bakr menен Umar hiç kimge aytpay Yemen'den gelgen kerbenlerin bardığın атын сұрап чыгат эле, мындай жокпу? Жок. Hazret Abu Bakr сурап жүрүп өтүп кетти. Hazret Umarга кезек келди. Келбеди Мадинага. Hazret Umar hajга келди. Hajга
Кабаны айланып атканда дагы. Каяктан болосун? Йеменден. Йеменде Уайс әл-Қарани деген барбы жаныңарда? Жок, андай бизде, тааныбайбыз. Минага чыкты. Минада туруп издеди, жок. Акыры бир момундай болгон чоң кара таштын үстүнө чыгып туруп, "Я айюхал худжаж, ey ажылар, жыйналгыла" деди. Мына мен Умармын, Амирул Муъминин, жыйналгыла деди. Барын жыйнады. Ар бир мамлекетти өзүнчө коюп, Йемендиктер каяктасыңар? Мына бул жакта. Уайс әл-Қарани барбы деди? Жок. Bir kişi turdu, aksakal. Ey müminlerin amiri, bu Uvays el-Qarani deysiz, bizden aramızda ayavay kadır barktu insanlardan atın atabay kayaktaki Uvays el-Qarani'ni aytmaz. Bu Uvays degen jigit bizde hiçbir kadır barkı yok insan bol. Bu nege surap atası? Bizde ayavay kadır barktu insanlar turat. Uvays el-Qarani jönde soray turgan bolsoңuz, bizdin jügübüzdü karap kara bolçu olup kaldı. O şekilde Uvays el-Qarani oturat dedi. Allahu Akbar. Hazreti Umar kara taştın üstünden sekirip düşüp eldi aralap Uvays el-Qarani'ye çırkap jönödü. Barsa ihramçan, jupunu ihramçan nafil namaz okup kıblani karap iylap oturuptur. Uvays el-Qarani'nin janına Hazret Umar'dı koştup bir-iki sahaba da korup kaldı. Salam berip namazın bütkönde Hazret Umar "Esselamu aleyk ya Uvays, ey Uvays, sana Allah'tan tinçlik olsun" dediler. Uvays oturgan yerinden kolunu şunday kötürdü. Hazret Umar iki kolun menen şunday Uvays'tan kolunu karmap durup katı silkip koyuverbey koydular. Bir sahaba Uvays'tan sol jagынан kelip "Hada ma'ak Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab." Siz menen müminlerin amiri Hazret Umar uçuraşıp atat dedi. Uvays orundan ırgıp turganda Hazret Umar aytdı. "Ya Uvays, iclis." "Ey Uvays, turba ordundan. Ordundan turba. Sen oturup uçuraş, men tik turup uçuraşam. Men tik turgan çakta dağı sen oturup uçuraşkanga hukuklusun. Ordundan turbay jatıp alsaң da men tik turup uçuraşmakmın." Ordundan turba dedi. Bol boy ordundan turdu. Uvays'ı kucaktap Hazreti Umar'a iyila verdi. Uvays Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tiri mezgilinde Medine-i Munavvara'da turup Hazreti Abu Bakr özgö Uvays'a joluqsaňar günöňörden Allah'tan istigfar suratıp dua albalgıla dediler. Kıblany karap turup maga bir duaňdy berdiler. Uvays el-Qarani kolun kötürüp turup "Ya Rab, iğfir li Umar ibn al-Khattab. Allahumma iğfir li Umar ibn al-Khattab. Allahum Umar'dın günösün keçirgin. Umar'dın günösün keçirgin" dediler. Umar ıyladı. Umar ıyladı. Hiç kim düşüngen yok. Umar büt bardygyny karap durup, "Düşüngen joksuňarby?" dediler. "Düşüngen jokpuz" dedi. "Anda ugup dedi. Uvays, sen aytasyňby je men aytaýynby taryhyňdy dedi. Antkeni Paýgambarybız Hazret Umarga Uvays'ın taryhyny aytyp bergen ele. Sen aytasyňby je men aytaýynby dediler. Ruhsat berseňiz aytyp bereýin dedi. Ayt. 8 yaşar bal elem. Atadan erte jetim kalgam. Karamagybızda bir kara eçkimiz var. Apam ököbüz bir eski alaçykda jaşaýbız. Ayıldın koyun bağlap bagam. Günüge erte menen jayıt kaydap çıkıp, gün batıp batpay ayılga aydap kirip, özübüzdün kara eçkin alıp gelip, saap apama 3 buttap kirem deydi. Subhanallah. Aynan da apalar. Apama 3 buttap kirem deydi. 8 yaşımda ordundan turup, tik turup basıp gelsem, kartaygan apam oturganda, anın boyunan menin boyum jogorı olup ketip, başından jogorı jagım tozoka kirip ketpesin dep eňkeyip kiletelem deydi. Jörmölöp 3 buttap gelip koluma jaňy salgan ısık süt tap gelip apama içirip, kursagyn toygozup,
анан аркамча чыгып дагы үй жумуштарын аткарып сойлоп келип апамдын төшөгүн салып ушинтип кызмат кылат элем дейт. Бир да жолу апамдын алдына тик туруп баспадым. Апам ушинтип кызмат кылдым. Bir gün жайытта кой жайып жүрсөм, bir кербен келип токтоп калды дагы. Мага карап туруп, кербендин башчысы мындай деди. Я барас! Эй пес деди. Пес деген кандай жаман сөз. Адамдын денесиндеги ала оору. Анткени мен ошондой оору менен ооруйт элем дейт. Денем ошондой болуп кеткен эле. Неге мени пес дейсиз? Менин атым Уайс десем, атыңды билбесем, түсүңө карап туруп чакырдым да, сен пес болбой анан кимсиң деди эле. Ошого аябай кайгырып, ошол күнү көңүлүм чөгүп, анан алар сүт сурады эле, бербедим, аманат болгондуктан бере албадым. Ошол күнү жайыттан эчкилерди, койлорду эртерээк алып түшүп, апама сүттү саап келип, апама бердим. Алдында отурсам, апам айтты: "Уулум, бүгүнкү сүтүңдө Oğlum, bugünkü sütüngde kündөгүдөй перзентимдин колунун жыты болбой атат. Негедир муздак сезилип атат сүтүң. Эмне болду балам сага деди. Эненин жүрөгү экен сезди да. Эч нерсе болгон жок апа дедим. Жок балам, сага бир нерсе болгон. Сага бир нерсе болгон деди. Мен айттым: "Жок апа, эч нерсе болгон эмес." Десем, апам жаныма "Берак отур" деди да мени кучактап туруп, "Айт балам, эмне болду сага" деди эле. Анан апа кербен келип ушундай деди, анан мындай деди. Анан мен мындай дедим: "Апа, ишенесизби, мен жаш балдар менен чогулуп ойной албай атам. Аларга кошулуп ойнойн" десем, балдар мени "Сен пессиң, сенин ооруң мага жугуп калат" деп мени кошпой атат деди. Экөөбүз куфтан намазын окудук. Анан мен үйдүн бөлмөнүн бурчуна төшөк салып жатып, көпкө жаткандан апам мен уктап калды деп ойлогон окшойт. Ордунан туруп, тахажжуд намаз окуп бүткөндөн кийин Аллахка өнүн бийик кылып: "Я Раб, ушул Уайс акылына киргенден баштап менин алдыма тик туруп басып келе элек. Мага ушунчалык мыкты кызмат кылып атат. Мен балама ушунчалык ыраазымын. Я Раб, мага баламдын кылган кызматына сен ыраазы болсоң, анда бүгүн таң аткыча мен баламдын оорусуна шифа бересиң. Сенин колуңдан келет. Сен шифа берүүчүсүң" деп ыйлады дейт. Мен тескери карап алып ыйладым дейт. Апа, эмнеге мынча өзүңдү кыйнайсыз? Деп анан Аллахтан: "Я Рабби, эгер сен мага шифа бере турган болсоң, анда колтугумдун астына теңгедей калтырып кой. Кийин сак болуп текеберденгенимде ошону көрүп туруп, сен ким элең деп өзүмдү басып койгоң жакшы болсун." Ошентип эрте менен турсам, денем таптаза жакшынакай, ушул келбетине көрүп атасыңарбы деп Хазрат Умарга мактанды. Ошентип апам экөөбүз жыргап жашап калдык. Апамдын дуасы менен Аллах мага байлык берди. Үйлөндүм. Анан уй койлуу болуп, анан быйылкы жыл апамды хажга жөнөтөйүн десем, апам: "Балам, сен мага кызмат кылып жүрүп кыйналдың. Бир барып кел" деп дуасын берди эле. Мына келдим алдыңызга деп Хазрат Умарга ушинтти. Хазрат Умар айтты: "Көтөр колуңду" деди. Оң колтугун көтөргөндө ошол теңгедей калган аппак жерине оозун тийгизип алып Хазрат Умар: "Сени кордогон ошол кафир" деп аябай жаман сөздөрдү сүйлөдү. Анткени ошол мезгилде "Эй пес" деп баягы бир кербен башы тилдеп койгон да. Карагыла, 8 жашында апасынын алдына тик туруп басып келбеген, бир дагы келген эмес. Силердин бир эле көз жашыңар, бир эле кол көтөрүп бата кылып коюшуңар перзентти
бейиштик кылат. Перзентти бейиштик кылат. Кээ бир ата-энелер бар. Мынау балам сәл ушул Куранга жакын ушуну каары кылсамбы деп жанындагысын көрсөтүп, мына ушу сәл газанда буну ушуну спорт школага берип койсом окшойт, кысталак деп коюшат. Ата менен апа өзүнүн перзентин өзү бузат. Өзү газанда деп атат. Өзү бул молдо болбой турган, бул Куран жата албайт деп өзү ушинтип баа берип атат. Сиздер дайым ушул Куран жаттайт, ушул илим окуйт эле деп турсаңыздар, алар илим окуйт иншалла. Сөзүмдүн аягында балдар үйүндө 200 бала тарбияланса, жетимдер үйүндө, жетим балдар үйүндө 200 бала тарбияланат эле, 199 грипп болуп, бирөөсү грипп болбойт эле. Жылына бирөөсү такыр грипп болбойт эле. Эмне мунун денеси кандай, бунун организми кандай деп текшерип, баарыныкы бирдей. Акыры балдар үйүнүн ичине коюлган камераны текшеришсе, тарбиячы күнүгө эрте менен келгенде, түштө жана кеч кетип баратканда баякы баланын эки бетинен өөп, пешенесинен сылап, аркасынан таптап кетет экен, келгенде ошентет экен. Апанын өзүн көрбөсө дагы башка апанын сылаганына ичиндеги организм ушунчалык өсүп, кубатка кирип, грипп болбойт экен. Перзентиңиздерди адам кылуу, анан айбан кылуу ал сиздерден. Күнүгө балам, сен мени уят кылбай турган бала болосуң. Мен сага ушундай дуа кылып койдум. Сен эң мыкты инсан болосуң дедиңиздерби? Ал эң мыкты инсан болот. Сен адам болбой калдың дедиңизби? Оозуңуздан чыгып кетти болду. Кудай сактасын, ал ошондой болот. Ошол себептен оозуңуздардан жаман сөздөр чыкса, Аллах мени кечиргин. Мен ушу сөзүмдү алдым. Бул дуа ибат эмес, бул жакшы дуам кайтарып мен сага кыламын деп дуа кылыңыздар. Сиздердин кылган дуаңыздар менен иншалла перзенттер оңолот, иншалла. Иншалла. Сиздердин таманыңыздардын алдында жаннат турат. Сөзүнүн аягы: "Мен qabala rijla ummi fekannama qabala atabata babil janna." Kim apasının butun öp, ayağın öp, kızmat kılsa, al beyiş eşiginin bosoğusun öpkön menen birdeyi degen. Sizlerden butuңuzdardı beyiş eşiginin bosoğusu jannat kılgandan keyin hem oşo jannatка ılayık jaşayбыз деп işenen inşallah. Ошондой кылабызбы апалар? Inşallah. Buyursa dağı biz dalay jolu gelip sabak ötөбүз inşallah damıla ya, tınçlıktan bula. Bizin gelişibizge sebep bolgon bu жерде dağı bir eje var. Atın aytpasam da al ejenin atın Allah Taala beyişke girүүчү adamların atı kattалган illiyinge kattasın. Al ушунчалык мыкты eje. Менин ушул тек кана ушул жерге келип ошол эже себеп болуп, өзү алып келип, өзү алып кетип атат менеке. Аллах разы болсун. Аллах илимиңиздерге, жашооңуздарга, намазыңыздарга береке берсин. Кээ бир ата-энелер рызкы сурайт перзентине, өмүр сурайт, бирок береке сурабайт да. Bir tabi'in Allah'ım ömrüme bereke ver, rızkıma bereke ver, ilimime bereke ver, namazıma bereke ver, perzentime bereke ver dese janındağı bereke degen bul köbeytip berет. Perzentin köp bolup ketseçi dese bata kılıp ötkөндөн keyin el barakatu cundun min ecnadillah. Baraka degen bul Allah'ın öz bendelerine çaçkan armiyasının kiçinekey bir bölügü. Eğer oşol baraka ömürüge düşüp kalsa jaşoого, anın ömürü jalaң пайдалууda ötöt. Eğer de baraka oşo kişinin namazına düşüp kalsa, al namazının sajdasında jannattın jытын кайдыгыдай жыттап окуйт. Eğer de Allah'ın barakası anın perzentine düşüp kalsa, bardығы kabil perzent, adab ahlakı mıktı bolat. Eğer baraka anın rızkısına düşüp kalsa, daim adalga gana jumşalat. Oşondoy Allah Taala sizlerden ömürüңүздөргө, rızkınızlarga, үй бүлөңүздөргө, namazыңыздарга, убактыңыздарга, анан перзентиңиздерге Allah Taala береке берсин.
Uqqanыңыздар үшін чоң рахмат. Аллах разы болсын. Дағы бір жолу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах разы болсын. Аллах разы болсын, дамла. Амин я раб. Келіп бізге ушундай жакшы пайдалуу біз сабактарды бердиңиз. Аллах таала ишиңизге ийгилик берсин. Амин. Мына сиздин келишиңизге себеп болгон ушу баягы айткан эжекеге дагы Аллах разы болсун. Амин я раб. Өмүрүнө ысысын Аллах таала береке берсин. Амин. Эми Кудай кааласа урматтуу эжекелер, иншалла мына ушундай устаздарды пайдаланып, мына ай сайын бир ушундай сабактарды уюштуруп турайлы деп атабыз эми иншалла. Ушу Централь мечитте мына бу дамлаларды алып келебиз, дагы башка устаздар бар. Ошолордон бир пайдаланып, иншалла. Кудай кааласа ушу сабактар дайыма уюштурулуп турат. Мына Аллах разы болсун. Мына ошо эжеке себеп болуп ушундай биз сабак уюштурайлы районго аялдарга дегенден ошонун негизинен мына биринчи жолу райондо Централь мечитте сабак уюштурулуп атат. Аллах разы болсун ошо эжебизден дагы бардыгыңыздардан Аллах разы болсун. Устаз сизге дагы Аллах разы болсун. Амин. Ушул сабакка ушундай сабактарыбызга тез келип турсаңыз, иншалла. Көп канчалаган аялдар дагы иншалла. Биздин районубузда 150 миң калк бар. Машалла. Ошонун арасында дагы канчалаган аялдар азыр келе албай калышты. Иншалла. Кудай кааласа дагы көптөгөн аялдар келет деген кийинки үмүттөбүз иншалла. Иншалла. Бир анда өзүңүз жакшылап бир бата берсеңиз дамы. Амин. آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. آمين. اللهم özüңнүн аятың менен пайгамбардын хадисинен аралашылган сабакты угам деп кадам таштап келген апаларыбыздын, эже карындаш кыздарыбыздын келген ар бир кадамдарына биз эсептеп бүтө алгыс хасанаттарды жазгын я Рабби. Иштерине ийгилик берип, ден соолуктарын чың кылгын. Алдыларына койгон жакшы ой максаттарын жүзөгө ашыргын я Рабби. Эки дүйнөнүн түрдүү апаат кырсыгынан өзүң сактап, эки дүйнөнүн ийгилик жана бактыга жеткизгин. Аллахым ушул апаларыбыздын бүгүн эжелерибиздин уккандарын үй бүлөсүнө, перзенттерине, неберелерине, жолдошторуна айтып барышlardan кылгын я Рабби. Уккандарыбыз аны жүзөгө ашырып, амал кылып жашагандардын катарына кошкун я Рабби. Укпагандарга жеткирүүчү элчи кылгын я Рабби. Аллахым бизди өзүңдүн ыйык үйүң болгон мечитте аманат жыйнаганыңда кылып, эми кыяматта Фирдавс жаннатына пайгамбарыбыз менен түбөлүк жыйнагын я Рабби. Аллахым кол көтөрүп, алакан жайып өзүңдөн сурарыбыз. Намазыбызды кабыл кылгын, орозобузду кабыл кылгын, ибадатыбызды кабыл кылгын, тасбих, такбир, тахмид, таhlillerибизди кабыл кылгын я Рабби. Аллахым өмүрүбүздүн аягында баарыбызга ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген сөздү насип эткин я Рабби. Аллахым эгерде жаныбыз чыгып иман менен кетсек, табыт үстүндө кыймыл аракетсиз жатканда күнөөбүздү кечиргин я Рабби. Аллахым өзүбүздү арата албай, өзүбүз жуун албай, башка бирөөлөрдү арата алып жуунтуп атканды кечиргин я Рабби. Аллахым өзүбүз кийин албай, башка бирөөлөр кепиндеген кийимди кийгизип атканды кечиргин я Рабби. Аллахым биз намаз окуй албай, башкалар бизге жаназаны окуп атканда кечир я Рабби. Аллахым өзүбүз салган үйгө өзүбүз ээ чыга албай, башка бирөөлөр казып берген мүрүзөгө ээ чыгып калганда кечиргин я Рабби. Аллахым өзүбүз алган унага ээ чыга албай, табут деген тактага сулк жатып, мусулман бир туугандарыбыздын мүрүсүнө көтөрүлүп калганда кечиргин я Рабби. Аллахым кыяматта пайгамбар шафаатына насип эткин, өзүңдүн сулуулугуңдан насип эткин я Рабби. Таразыбызды салмактуу кылгын, кыл көпөрөгүнөн аман өткөргүн. Жаннатта пайгамбарыбызга бизди кошуна кылгын. Бирахметика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум. Аллах разы болсун апалар. Аллах разы болсун. Рахмат.